sizler менен biz ошол педагогика илими жөнүндө жалпы түшүнүктөгү теманын экинчи жана үчүнчү суроосун өтөбүз. Мындайча айтканда экинчи академиялык сабакка киришип жатабыз. Өткөндөгү сабакта биз жалпы түшүнүк алдык, келип чыгышын илимдин, изилдөө объектисин, предметин, салым кошкон педагогдорду, ошондой эле анын өзгөчөлүктөрүн баардыгын эметтик. Эми бүгүн биз педагогика илиминин структурасы жөнүндө сөз кылабыз. Ар бир илим өзүбүз билгенде бир нече бөлүктөн турат. Мисалы мына тилчилерди алсак, морфология, синтаксис жана башка бөлүнүп кетет. Биологияны алсак, анатомия, биология, зоология болуп кетет. Математика, геометрия жана мына ошондой эле педагогика илими дагы бир нече структуралык бөлүкчөлөрдөн турат. Мына слайдты карасаңыздар, ошол структуралар жөнүндө жазылган. Мына эң негизи мектепке чейинки педагогика. Муну атайын дошкольный педагогика деп, мектепке чейин балдар бакчасында иштей турган адистиктер үчүн атайын ушу факультеттер, адистер ачылган. Ошолордун өзүнчө окуй турган ушул предмети, ошолорду изилдей турган ушу педагогиканын багыты мектепке чейинки педагогика. Биз мынау Союз убагында атайын мектепке чейинки педагогика деген факультеттер болот эле. Көптөгөн ушул немелер окуйт эле. Кийин Союз бузуп калгандан кийин бизде дагы бир топ билебиз, мына балдар бакчасы жабылып жана башка кризис болуп жоюлуп кетти эле. Мына турмуш өзүнүн оңуна келип, азыр дагы ошол балдар бакчалары ачылып, частный деп коюп, мына өздүк немелер ачылып, адистер керек болуп жатат да. Мектепке чейинки педагогиканы жакшы өздөштүргөн. Бардыгы эле педагог бул мектепке чейинки мекемелерде иштей албайт. Мунун өзүнүн спецификалык өзгөчөлүктөрү бар. Ошол үчүн биздин да педагогика факультетинде мына азыр адистик бар мектепке чейинки, бюджеттен да орун берип атат. Ошолор ушул мектепке чейинки педагогика деген предметти окушуп, мунун өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Андан кийинкиси мектеп педагогикасы. Мына сиздер биринчи класстан 11ге чейинки балдардын педагогикасын, алардын өзгөчөлүктөрүн класстан бүт ушул окуйт. Анда ар бир класстын өзгөчөлүктөрү, жаштык өзгөчөлүктөрүн аралган педагог кандай иштерди алып барат, тарбиялык иштерди окутуу процессин кандай уюштурабыз, ушулардын бардыгын мына негизинен сиздер ошол мектеп педагогикасын окуйсуздар. Андан кийин педагогикада бир топ, мисалы, аскердик педагогика, военный педагогика деп, аскер окуу жайында окугандардын да өзүнүн педагогикасы бар. Аларды окутуп тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү бар экен, өзүнчө. Андан кийин спорттук, спортсмендерди даярдоонун педагогикасы деп туруп, жөн мына физкультура институттарда кафедралар бар, адистер бар. Ошон үчүн булар өзүнчө спорттук педагогика деген да. Андан кийин инженердик педагогика бар. Инженерлердин ушул өзгөчөлүк болуп кетет. Дальше салыштырмалуу, сравнительный педагогика деген да структура бар. Кайсы жылдары, мындан бир нече жылдары атайын ошол педагогикалык адистиктерге салыштырмалуу педагогика деген курс сабак кирген. Biz Журинскийдин китебинин негизинде Америкада кандай, Европада кандай, башка өлкөлөрдө кандай өзгөчөлүк, кандай ушу окуу процесси, билим берүү системасы кандай башка өлкөлөрдө, ушуну да бир топ окуш керек болуп атат. Бул да өзүнчө структура. Муну мен ойлойм, бул да керектүү предмет экен. Себеби аны билип чындык качан келип чыгат, качан гана салыштырганында келип чыгат. Ошон үчүн башка өлкөлөрдүн дагы педагогикалык өзгөчөлүктөрүн, окуу процессинин бир уюштурма өзгөчөлүктөрүн
алышыбыз керек жатат. Андан кейін дагы атайын же коррекциялык педагогика деген бар. Атайын же коррекциялык түзөтүү. Бул бүгүнкү күндө өтө мындай актуалдуу педагогиканын бөлүктөрүнөн болуп калды. Себеби мына ушул баланы ошон үчүн олигофренный педагогика, олигофренный педагогика жакшы эстеп жазып алгыла. Араңарда уккандар бар бекен, олигофренный санча билбейт. Жок. Дебил десе сразу түшүнөсүңөр. Мектептерде бирин-бирин урушканда эле дебил дейт. Идиот дейт. Эмне жөнүндө бул? Сразу акылы эси кемирээк дейт. Ушу дебил же идиот деп коет. Ушул мына акыл эси умственно отсталый акыл эси сал, мындай акырында өнүккөн балдарды дагы окутуп тарбиялашка туура келип жатат. Эми бул дагы мынау 3 этапка бөлүнүп кетет. Олигофренный педагогика. Эң жөнөкөй мынау биринчи дебил деп коебуз. Дебил. Бул дебил өзү мындай акыл эсинин өтө эле эмес, мындай кичинекей салыштырмалуу деңгээлде стандартка туура келбей, кичинекей заторможение болуп психологдор кийин өтөт. Бул илимий изилдөөргө караганда көп эле 35%ке чейин де төрөлгөндө дебил төрөлөт деп атышат. Себеби адамдын байкы эненин түйүлдүгүнө болгондон кийин коомдогу көрүнүштөр, стресстер, экономикалык шарттар, ашы жетишпегендик дайыма бардыгы келип туруп, мына бул эне аркылуу балдардын ушул психикасына, анын өнүгүүсүнө таасир берет экен. Мен официалдуу ошол окуп калдым, ошондо 35%ке чейин дебилдер төрөлөт деп атат. Демек, ушуга буга себеп көп экен. Олигофрен, мисалы, кыргыздар деп турмуштун айынан алыс жакка күйөөгө чыкпай, өзүнүн эле жакын айылдаштарына, өзүнүн эле туугандарына күйөөгө чыгып үйлөнүп алып, жакын толуп, ошол сөзсүз түрдө баланын өнүгүүсүнө таасир берет экен. Ошондойки болочок мугалимдер силер да билип алгыла, мына гендин таасирин, мына балдардын нормалдуу мындай төрөлүшүнө ушул ген деп туруп, ушул алыс жакын туугандардан албай, биздин дали жет ата, кыргыздар дали илгертен жет атаны айтып келген, жет атандан нарс болсун деп. Ошон үчүн мына дебилдердин, мына ушул олигофрендердин төрөлүп калышына, ушу жакын туугандардын үйлөнүп калышында көптөгөн себептер. Андан кийин арак ичпеген кыргыз аз калды эле. Кудайга шүгүр, акыркы мезгилде мына ушул аракка берилбей жакшы бир топ өзгөчөлүктөр болуп атат. Мындан биринчи той тамашаларда өтө катуу болчу эле бардыгыбыз билебиз, ошолор келип туруп, ошодон кийин балдар пайда болуп туруп, сөзсүз түрдө мына олигофрендердин болушуна таасир тийгизет экен. Дальше эми бул жерде окутуу процесси дагы олигофренде балдардын акыл эсин сал кемитишине таасир этет деген бүгүнкү күндө здоровье сберегательный ден соолукту сактоочу педагогиканын азыр пайда болду. Балдар ден соолугу биринчи орунда болуш керек. Баланын кызыкчылыгы, бала. Биз бардык предметтерди айттым го, дүйнө жүзүндө 800 сааттын атырабында окуса, биздики 1190 саатты окутуп, ушунча окуу, суббота күнү окуу деп берип туруп, ошонун бардыгы балдардын ден соолугуна, анын психикасына таасир этет экен. Боанын болушу, боадагы стресс деген ушулардын бардыгы жүрөгү оорусуна, нервтик психикасын акыл эсинин өнүгүшүнө сөзсүз мына
окуу нагрузкасы таасир этет экен. Мектептеги окуу жүктөмүнүн көбүнөн мугалим менен окуучулардын ортосунда баары авторитардык педагогиканын айынан. Авторитардык педагогикадан уккансыңар күч өкүмзарлык педагогикасы. Мен айткандай болупту. Биз балдарды тынч отур, мына 1-класска келгенден отурабыз, колду мындай карматып коюп туруп, жылбайсың деп. 4 саат бой, 5 саат бой жылбай отурат. Кыймылдаса да кайы жейт. Ушулардын баардыгы келип туруп, мектеп балдар эмне үчүн мектепти бир эле жума ашып барса, бир жума кызыгат, андан кийин жаман көрө баштайт. Себеби биз авторитардык педагогикада кармандык, кыймылдар, баланы өлүбүз. Вообще школа деген сөз грек тилинен алганда дем алчу жай дегенди билгизет. Дем алып балдар дом радость, дем алып кубаныч менен дем алып ушу кубаныч үйү катары берилген да. А биздики мындай өтө мындай тетире болуп калып туруп, азыр олигофренно педагогика биздин турмушубузда өзгөчө. Эми бул дагы мына дебил деп имбецил деп коет. Экинчи деңгээли бул атайын спец школдар бар. Мына биз Ош шаарында 12-чи мектеп жана башкаларда буларга эртең менен барып туруп, кечке окутуп туруп, булар бир топ акыл эсинен кайкылынса, орду кабыл алыштардын ордун булар башкарат да. Андан кийин 3-чү татаалы идиотизм, идиоттор деп коет. Бул болсо өтө оор, мындай жабык мекемелерде тарбияланышат. Эми эмне кылышыбыз керек экен? Биз гумандуу педагогика болгон үчүн ушул балдарды дагы тарбиялап өстүрүшүбүз керек экен. Ошону олигофренно педагогика деп коет. Муну атайын окушат. Мен ойлойм, акыркы убакта ошондорду көбүрөөк окутуп, биздин болочок мугалим силерге билдирип коюшубуз керек. Андан кийинкиси сурдо педагогика деген да бөлүк бар, атайын педагог сурдо. Кансыңар бир жерде сурдо педагог, сурдо переводчик, сурдо деген. Каныңар болсо молодец. Бул манабыл дудук, дүлөй, баягы укпаган, андан кийин сүйлөй албаган балдарды окутуп тарбиялай турган педагогиканын түрүн сурдо педагогика деп коет. Булар акыл эси жагынан жакшы, баардыгы жакшы, көчөдө жүрүшөт, бирок негедир кандай түрдүү себептер менен сүйлөй албайт жана укпай калат. Буларды дагы өзүнчө мектептерде биздин Ошто бар, даярлап, Кара Сууда бар, Артуда даярлап, окутушубузга туура келип жатат. Бул сурдо педагог болуп жатат. Андан кийин тифлопедагогика деген бар. Тифлопедагогика. Кандай эми кайсысы калды эми? Катар дудуктарды кетти. Бул көзү зрени начар, мындайча айтканда көзү көрбөгөн Диана Гурцкаялар бар го ушу. Бул балдарды да окутушубузга туура келип атат. Шаарда бир нече мектептер бар. Мына педагог кафедрасы шефтик алып, ошо жылда студенттер менен мына Западта бар, ошо көзү азиздердин мектебине барып, студенттерибиз жардам беришип, алар менен эметип практикага чыгышып, ошол жерде алардын дагы окуу тарбия процесси менен таанышып турат. Буларды дагы окутушка туура келет. Өзүнүн атайын жаза тургандар бар, китептери бар. Муну дагы мугалим, болочок мугалим билет. Андан кийинкиси логопедия деп аталар. Логопед, лого тил, сакоолор, же картавдет сүйлөгөндөр, бизде кандай деп коет, сакооло дейли. Ушуларды дагы атайын окутуп тарбиялашыбыз керек. Себеби буларды окутпасак, булар то врожденный болуп калышы мүмкүн, же кийин оорудан болуп калышы мүмкүн жана башка. Булардын баардыгын Арабаев атындагы Бишкекте дефектология факультетинде, Москвада Лед университетинде даярдашып, ушул тил менен ушул адистерди мыналарды дефектология факультетинде даярлайт.
Андан кейін мында азырда педагогикада валеология деген бір структура пайда болды. Бұл быть здоровым деп латын тілінен алғанда, денсаулықтағы бұл медицина мен педагогиканың біріккен жері болып, адамды денсаулығын комплексті оқу үйренуге бағытталған педагогиканың бөлігін валеология деп аталады. Бұл да қазір актуалды. Андан кейін педагогиканың дағы бір өзгөчө социальный педагогика, социалдық педагогика деген бар. Мұны біз азыр социалдық іштер оқып жатат әдістіге. Ошондой эле мұғалімдерге біз мына кейінгі курста социалдық педагогика деген кирет. Ошол элементтерин окуйбуз. Ошо ата-энелер менен иштөө, коомчулук менен иштөө, үй бүлөлөр менен иштөө, социалдык педагог эмне аткарат? Азыркы бүгүнкү күндө бул да өтө актуалдуу неме болуп атат. Мектептерде бардык эле мугалим ушул окуучуларды өздөрү атайын социалдык педагог деген штат ачылып, ушул бизден дагы ушул бөлүктү тереңирээк окутуп үйрөтүүнү турмушубуз талап кылды. Биз сиздер менен 3-чү курста ушул социалдык педагогика дегенди да тереңирээк окуп үйрөнөбүз. Андан кийин жеке методика деген бар, жеке методика. Кандай мисалы мына математиктер отурасыңар, МОУ деген кафедра бар. Методика математиканы окутуунун усулу. ЧОУ деген чет тилди окутуунун, ФОУ физиканы окутуунун усулдары деп. Бул педагогиканын бир бөлүгү. Биз педагогикада жалпы окутуу деген эмне? Анын мыйзам ченемдүүлүктөрү, метод дегендер кайсыларында жалпылап өтүп кетсек, методика предметине келгенде өзүңөрдө математикадан кандай окутабыз? Мисалы, теңдемени кандай окутабыз? Кантип неменен өтөбүз деп туруп силер ар бирин конкреттештирип кетесиңер. Чет тил өзүнчө ушуну дагы педагогика илиминин бир бөлүгү. Андан кийин педагогиканын дагы бир бөлүгү этнопедагогикада да кээ бир бөлүгү жүрөт, кээ бир байланыштыр. Этнопедагогика деген кандай түшүнөбүз? Этнос деген кандайдыр бир элдик педагогика деп аталат. Билесиңер, акыркы мына 80-чи жылдардын, 90-чы жылдары этнопедагогика деген ушул педагогиканын багытын окутууга өзгөчө көңүл бурула баштады. Себеби биз Союз убагында бүтүндөй окуп жүрүп, мындай советтик педагогиканы, чет элдик педагогикаларды окуп жүрүп, этнопедагогика дегенди окубай калыппыз. Өзүбүздүн улуттук педагогиканы, кыргыз элинин таалим тарбиясы жөнүндөгү билимдерин окубай калыппыз. Мына кийинки убакта эле кийин ушул Россияда Геннадий Никандрович Волков деген белгилүү окумуштуу бар. Волков ошол этнопедагогиканын негиз салуучусу. Ушул окумуштуу айтып чыкты да, деди, мына дейт, илимий педагогика дейт, эгерде 1000 беттен турган китеп болсо дейт, 999 бети элдик педагогика болуп дейт, бир бети гана илимий педагогика болуп калат. Себеби адамзат пайда болгондон бери келаткан элдин эмпирикалык билимдери бар дейт. Эмне үчүн ошону окубайбыз? Эмне үчүн ошону биз окутуу процессинде колдонбойбуз? Мисалы, кыргыз туура эле, кыргыз болуп туруп биз өзүбүздү окуган эмеспиз. Биз бардык мына илимий коммунизм деген предметтен билбегенде бардык улуттар биригип, советтик гана улут деген болот, кыргыз, өзбек, казак жок болот деп туруп, биз өзүбүздүн улуттук немени окубай калып, кийинки мезгилде гана же ал жактан батышты окуп, же батыш болбой, орустардын педагогу орус болбой,
өзүбүздү окулбай айталада калып ана Геннадий Никандрович Волков деген окумуштуу ушул этнопедагогиканы негиздеп өзүнчө институт ачып совет убагында анын ичинде мына биздин да кыргыздын белгилүү окумуштарлары Бешимов, Апышев, Ормонов, мына кийинкилер Налимбек, мына Исаев, Орозбаевдер бардыгы жактап келишип, мына кыргыздын этнопедагогикасын изилдеп, бүгүнкү улуттук көрөңгөдө тарбиялоо маселелери көтөрүп жатат. Бул дагы ошол педагогика илиминин бир бөлүгү болуп эсептелинет. Мына ушулардын бардык структурасы ушундай да. Эми педагогика илими көптөгөн илимдер менен байланышты. Жалгыз эле ушул биз айттык, бир илимди изилдегенде бардык илимдин ачылыштарынын сөзсүз ошолордун бизге керектүүлөрүнөн эң негизгиси байла айткан методология, философия илиминен байланышты. Негиз бул ар бир көрүнүштүү философия менен байланыш болуп туруп, ошо адамдардын коомдун өнүгүшүн бардыгын биз философияга таянабыз, байланышты. Андан кийинкиси психология. Грек тилинен алганда психика, жан, логос, илим. Жан адамдардын, хайванаттардын объективдүү дүйнөнү активдүү чагылуу процессин үйрөнүүчү илим психология. Психолог дегенде адамдын биз үчүн, болочок мугалим үчүн ушул психология өзгөчө. Константин Демитрий Ушинскийдин сөзү бар. Биринчи орунда педагог үчүн психологияны окуп үйрөнүш керек. Бул биз өз окутуканыбыз абийз бала болсо, баланы билбесек, анын өзгөчөлүктөрүн, мүнөзүн, темпераментин билбесек, эч кандай неменин. Макаренконун айтып атпайбыз, 500 баланы тарбиялаган. Ар бирин карап туруп, көзүнөн карап туруп билем дейт да. Мен анын психологиясын билем дейт. Мен психологияны көп окудум дейт. Кандай адам, ошо ишенсе болот. Бул карагыла. Ошентип отуруп, ошол өзгөчөлүк мамиле кылып отуруп туруп, ошо 500 адамды бир жакшына кайрып оор кескилер тарбиялаган. Болочок мугалим биз үчүн ошо психологияны терең өздөштүрүшүбүз керек. Анын үчүн 10 кредиттик немеде окулат. Бул практикада биздин турмушубузда керек. Өзгөчө мунун педагог үчүн, бир эле педагог эмес, ата-энелер үчүн психологиянын керектигин кечеги карантин убагында байкадык. Ата-энелер ушу балдарын түшүнбөйдү жатыр. Неужели ушу элементардык нерсени түшүнбөйсүң деп балдарын уруп, кагып, зордук, зомбулук көрсөтүп атышты. Мугалимдерибиз да ушундай. Эми ушун эмне үчүн? Ошону мына Лейлекте Мадамин Гапыров деген ата-энелер, энелер мектебинде ачып жакшы самал кылып атат. Ошондо ата-энелерге психологияны окутуп атат да. Бул мурун Сухомлинскийдин өзүнө ата-энелерди окутуп психологияны, балдарга ата-энелерге жаздыртып, мисалы алыска барбайт. Кечегиде мына ата-энелер менин кошунам келиптир. Агай, мынау баланы кабыл алышы бир кылат. Айтсам да эле түшүнбөйт. Ошол немеден сабагын телевизордон көрүп айтсам да, мына элементардык нерсени эмне деп коюп эле түшүнбөйт. Угуп отуруп эле түшүнбөйт. Бул эмне бул кандай бала болгон деп келиптир. Мен айттым, бул психология өзгөчөлүк. Бул балаңыз флегматик экен. Сүйлөшпөйт. Ал деген оор кабыл алат, кеч кабыл алат. Мындай окуучулар барбы, мындай отурганда сүйлөй бересиң, анан түшүндүң десе, түшүндүм дагы дебейт, түшүнбөдүм дагы дебейт, сени карап эле тура берет. Бул кеч кабыл алат. Балада күнөө жок. Ал ушул наркы темперамент, табияттан ушундай. Муну ата-эне дагы өзгөчө мугалимдер менен жакшы өздөштүрүш керек. Мына холерик деген бар. Уккансыңарбы холерик?
Чапаев, Гитлер, Лениндер бүткен холерик деген бұл қаны сұйық, шоқ орнында отыра албайды. Мына араңарда біреу отырады ғой, орнында қимылдай алып, әркімге тиішіп. Бұл холерик. Практикада көп барасыз, жақында да барасыңар. Сабақ өтіп жатқаныңарда қана кім жауап береді дегенде де мен жауап беремін деп атып шығады. Ана тұрғыза, нені жауап бересің, нені сұрайсың, ал қызықтырады. Ал деген үшінде холерик атып шығыш керек, орнында тұрыш керек. Анан ортада мұғалім ұрышып қалады, түсінбей, урматтуу студенттер, бұл деген холерик. Ал деген үшінде темперамент. Ал тез қызығып, тез өчіп, сабақта тез қызығып, беріп кетіп, тез мұнда өзгөчө. Сангвиник деген бар. Оқимағай дейді, оқымайды, гүліп жайнап жүре береді. Меланхолик деген бар. Қайғырады, кішкенеле сөйлеп қойсаң жүрегінен ұйылдайды, тарынады. Оқшондардың барлығын психология оқытады, мінез. Сілердағы болашақ мұғалімдер ушул психологияны жақсы өздөштүрүшү керек. Андан антропология деп коет, бул адамды происхождение өнүгүү, кыскасы адамдын пайда болушун, өнүгүүсүн, калыптанышын бүтүндөй изилдей турган антропология деген бар. Мунун да педагог илимине көптөгөн саны бар. Дальше педагогика илиминин ким менен байланышта? Искусство менен. Искусство да бул коомдук аң сезимдин бир түрү катары, бул жаратылышты, адамдарды ички дүйнөсүн, аң сезимин окууда негизги ролду ойнойт. Мына Сухомлинский ошон үчүн айтып атат, болочок мугалимдерге искусствонун көбүрөөк, өзгөчө көркөм адабият окутуш керек деп. Көркөм адабият аркылуу кээ бирде педагогика, психологияга караганда көбүрөөк адамдын ички дүйнөсүн билсе болот дейт. Ушул психология менен педагогика жетпей көрсөтө албаган нерсени адабият же кинолор аркылуу ички дүйнөсүн көрсөтөт дейт. Ошону ой жүгүртүүсүн. Мына ошон үчүн неменин Энгельстин бир айткан сөзү бар. Мен дейт, ошо Маргарет Гаркинес дегендин «Бедная девушкадан» чыгармасынан дейт. Англия тууралуу 16-17 кылымда тарихка, социология жана башка илимдерге караганда дейт, сабактын бардын бириктирен көбүрөөк дейт, бир чыгармадан көбүрөөк нерсе алдым дейт. Демек, болочок мугалимдер силер дагы педагогиканы көбүрөөк мындай дагы тереңдетип өздөштүрүш үчүн, балдардын ички дүйнөсүн билиш үчүн дегеле көркөм адабияттарды окуп, балдардын адабиятын окуп туруп, ошого анализ берип. Медицина менен байланыш, социология менен байланыш, социология менен бул коомдун маңызы, физиология, Павловдун ачылгандарын жана айтып, ушулардын баардыгы, мына эмеле мен баягы философияда айтып келдим, Павлов физиологияда оң жак, сол жак мээлердин, алардын функциясын, иштешин, кандай ушунун баардыгын ушу физиология илими ачып көрсөтөт. Кыскасын айтканда, ушул жакшы, ушул неменин байланыш болуп, ошондо гана ушуларды терең өздөштүрсөк, биз педагогика илиминин эми мен бир нерсени айтайын да, мына искусство дегеним Макаренко айтып атат да. Мен де теорияны билип жүрүп дейт, баякыл дейт, алып келди дейт, менин алдыма. Алда дегенде 6 өтө мындай түрмөдөн 6 баланы алып келди дейт. Эми мен ойлогондой эмес, биз күтүп алдыгыла жашты. Такыр башты дейт. Көз карашы не кылыш керек? Педагогиканы окудум, болбоду дейт. Психологияны окудум, болбоду, таппай да мындай ушуларды тарбиялап. Акыры мени дейт, көркөм адабият дейт. Ошол детективдер жана башкалар неметип, ошол аркылуу гана балдардын ички дүйнөсүн биле алдым дейт.
Тусхамнинский да айтып кетет, Макаренко да айтып атат. Көркөм адабиятты көбүрөөк окугула деп. Мугалимдер ата-энелерге ушундай айтып кеткен. Демек, сиздер менен биз азыр эмен бүттүк. Эми педагогика илиминин изилдөө методдор деген 3-чү суроого келебиз. Ошон адамды бардык биз үчүн бардык методдор бар. Мисалы окутуу кандай болот, кандай биз азыр ошолорго силердин токтообуз. Мына традициялык методдор деп коет педагогикада. Байкоо, аңгеме, мектеп документациясын окуп үйрөнтүү, педагог консилиум жана башка. Эми силер быйыл адаптациялык педагогикалык практика дегенге чыгасыңар мектепке. Силер анда мугалим болбойсуңар, силер мугалимдин жардамчысы болуп, жалпысына мектеп жөнүндө, бала класс жөнүндө түшүнүп алышыңар. Ошонун программасында адаптация көрүп, мектепти балдарды окуп үйрөнүү керек. Балдарды отуруп артта отуруп класска бөлүп коебуз, силер менен балдарды үйрөн. Байкоо методу деп. Отуруп алды, байкап, атайын динамикке берип туруп, мисалы жакшы окуган бала жана класстагы ортодогу мамилелер кандай, кыздар менен балдардын болгон мамилелер кандай, математика сабагына, физикага, гуманитардык бүт ушуну силер отуруп алып байкап жүрүшүңөр керек. Байкоо методу деп коет. Байкап, ошонун негизинде кандайдыр бир бала мисалы класста тынч отурган бала көчөгө чыкканда шок болуп калышы мүмкүн. Же бир жерде бир анекдот айтканда кыйын, жана башка ушулардын ар бир окуучуну байкап, өзүңөргө фиксировать этип туруп, ушу байкоо методун баланы билесиңер. Андан кийин аңгеме. Окуучуну билиш үчүн аңгеме методу бар бизде. Кана балдарды индивидуальный, жекелик аңгеме же болбосо группалык деп коет. Кандайдыр бир неме болсун, группа, класс боюнча аңгеме кылып туруп, бир саясий, нравалык бир кандай маселе аңгемелешип, окуучулар менен аңгеме өткөрөсүңөр. Жекелик болсо кана келчи. Эмне үчүн мындай болуп калды деп жекеме-жеке сүйлөшүп туруп, кыскасын айтканда ошо аңгеме методун аркылуу силер окуучулардын ички дүйнөсүн, анын мүнөзүн жана башкасын билип, ошого карап окуу тарбия процессин биз корректировкалап жүргүзүшүбүз керек. Мектеп документациясын окуп үйрөнүү. Мына ушул барганда силерге биз мектеп документациясын каратабыз. Эң негизи окуучулардын делолорун алып, класс жетекчи ар бир окуучуну окуп, кандай окуду, кайсы сабакка кызыгат, биринчи класста кандай эле мүнөздөмөлөр ичиндеги мүнөздөмөлөрдү окуп берилген эмелер туруп, ушул окуучунун жөнүндө бүт мындай маалымат алып, силер айттымбы, экинчи курста сабак бербейсиңер. Ошо класс жөнүндө жалпы, балдар жөнүндө жалпы түшүнүк алышың керек. Ошондо мектеп документациясын окуп үйрөнүү деген өзүнчө метод бар. Ушуну дагы сөз ушу. Андан кийин педагогикалык консилиум деген метод бар. Юрий Константинович Бабанский тарабынан киргизилген. Консилиум деген сөз бул медицинада колдонулат, прокуратурада, укуктар. Мисалы, кайсы бир оору келип калса, аны сразу эле операцияга мынбет бир нече адистерди чакырып туруп, врачтар бул кандай оору, канткенде дарылайбыз, эмне кылыш керек деп туруп, баардыгы консилиум өткөрүшөт. Педагогикада дагы ошо бала жөнүндө мына мисалы асан эмне үчүн шок, канткенде ушул тарбияласа болот. Математик, физик бүт мугалимдер топтоп туруп, ошо консилиум өткөрөт. Канткенде ушун сабакка кызуусун өнүктүрсө, силер сабак деп туруп, бүт мугалимдер сүйлөшүп отуруп, бир бүтүн чечимге келет да. Ушуну убагында Юрий Константинович Бабанский педагогикалык консилиум деген методду киргизген. Азыр бул кеңири колдонулат. Мен дагы студенттериме айтам, ушул кандайдыр балага бир мамиле кылаардан мурун, же ушу жөнүндө жыйынтык чыгараардан мурун ошо консилиум башка мугалимдерден сурагыла, кандай эле
Kokustан biz şu bilbey kalıp turup dağılım. Andan keyin pedagogikалық eksperiment деген бар bizde. Bu öte tatal eksperiment деген Latin tilinde tajriba sınov деген ma'noni tushuntirib, bu mekteplerde pedagogikалық eksperiment ötedi. Qanday? Misali, o'quvchilardagi patriottық сезімді қалыптандыру дегенге eksperiment izilde жүргізсек, biz eksperiment жүргізушіміз керек. Onun için mana bir top nima bor? Maqsadini da konstatatsiyalı, bo'lsa abalni aniqlovchi, qayra tuzuvchi, formirovchi, jiyin to'xtab eksperiment deb bo'linib, buni sizlar kelajakda diplomda ish yozasizlar, magistrlik ishi bu eksperimentlar turibishini. Misali, men o'sha patriottық сезім деген qanday ekanini bilish uchun anketa orqali, intervyu, besseda nima orqali o'quvchilarga men so'rovlarni berib turib, dengeyini bilishim kerak. Patriottық сезімі qanday? Bizning bolalar Qirg'iz o'lkasi qanday dengeyda suyuyor? Qirg'izistonning kelajagi bor, buni hozir ko'rib o'tasizlar. Qirg'izistonning kelajagi yo'q. Men o'sha yoqda qolaman deb bizning kelajakka bo'lgan yoshlarning qiylan demasa, bu problema bo'lib o'tadi. O'shaning uchun klassda bilib, patriottық сезімі qancha dengeyda bo'ladi deb turib, ondan keyin konstatatsiyalik eksperiment yurgizdi. Demek bizning klassning bolalarının patriottық сезімі bir top nachar ekan. Ekonomikada, Rossiyada yurganlarning aynan qisqasi prichinalarda aytib, demek bununca maqsadli ish olib borishimiz kerak ekan. Patriottық dengeyni ko'tarish uchun deb turib, ondan keyin mana bu biz iki o'sha eksperiment yurgizish uchun iki gruppa alışımız gerek. A gruppası eksperimentallık değil, o'sha yerde işler yurgiziliyor. Patriottық сезім manasından başlayıp Kırgızlar жөнүндө maqsadlı iş altırak, alemi gözleminde, kontrolünde bulda jönököy B klass bolsa, onda hiç qanday iş yurgizilbeydi. Buga ben nima deyapman? Men artık vaqtlarda magistrlikni ko'rib, eksperiment kelganda qiynalib atadi biznikilar. Qana eksperimental gruppaning ko'zini qanday deb bo'linadi. Bu yerda ish yurgizib bo'ldi. Keyin mana boshida ekonomik bunancha protsent bo'lgan edi. Patriottық сезімді birde ele tushunib ekan. Keyin biz eksperimentaldi gruppada көптөгөн işlerdi, mına işler жолугушууларды, patriotizm болот işlerdi алып барганда, mına экинчи формирующий, кайра тузуп калыптандыруу үчүн жүргүзөбүз мынада. Үчүнчү этабы обобщашты. Кайра мынау экөөнү бириктирип туруп, акырын үчүнчү этапка келгенде кайра да бирдей суроолорду беребиз. Patriottық сезім деген қандай түшүнөсүң, мынау қандай дегенде, анан экөөнүн айырмасы чыгат. Анан айтат, biz эксперименталдык иштерде мындай иштер жүргүзгөндө окуучулардын патриоттук сезими мынанча процентке мынанчасын калыптандырды. Демек, мынандай иштерди жүргүзүшүбүз керек экен деген бир жыйынтык чыгарып мына Onavı da özgür ançadıra boldu, bizden eksperimentaldi gruppada boldu deb turib, o'shanın jeyittirib chiqardi. Buni andan keyin pedagogikalik, sotsiologiyalik metodlar deb ataladi. Shunday bo'linib, intervyu olib deb o'quvchilardan intervyu olib, bunday atayib, intervyu deganni bilsanglar kerak, shu jurnalistlarga intervyuni qanday usul orqali bolalardan bilsa. Anketa en көп қолданылған методтардың bir anketa. Anketaның дағы жауық anketa, açıq anketa деген болады. Жауық дегенде мұнда сұрауларды даяр береміз. Мысалы, emni үшін мұғалімді кесіпті siz таңдап алдыңыз. Айлығы өте көп, балдарменен іштегім келеді, қолында орды биік, айда başka iş жоқ.
sүйгөн kızım şu yerde ele, oşonun ardından keldim, jana başka ene obrazda aytkanda bir top suroolordu dayarlap berip koysa, oşonun için anana töyüne jana başka dep, oşonun içinden kim özüne kerektüsün kana çizip töböröktep koyap, belgilep, oşonu eseptep turan engide pedagogikal kesipke bulardın arasından kokustan gelip kalganlar көп eken. Sүйgön kızını erçip gelgen jigitin muncha eken dep bileriz. Çındap balдарды жакшы көргөн деп туруп анкета аркылуу да. Ал эми ачык анкета дегенде, мен айтып атам, силер эртең мектепке жүргүзөсүңөр ушуларды. Класс жетекчи болосуңар. Сен педагог бол. Ачык дегенде суроону эмне үчүн педагогикалык кесипти тандап алдыңыз деп жөн коёт. Oyuna gelgendi, men ilgari okundum. Birinci muğalim düşöndü görüp oşondan keyin gana muğalim bolup altın ayda kızdardı okutkum geldi dep жазганда көргөнбүz. Erkin жазса oyununu açık anketede koyup, uşular arkılуу da biz bilip olmadık. Tak. Сочинение bizde жат-жалды деп коет. Муну дагы педагогдор атайын киргиз. Сочинение аркылуу дагы балдарды билип алса болот болот. Бул тема. Достук деген эмне? Деген тема берсек, жаза достук деген мынандай, андай түкүндөй. Сүйүү деген эмне? Сүйүү деген океандын ар жагына өтүп баруу. Сүйүү деген андай өрттөнүү. Бакыт деген эмне? Turmuştun mаңызы эмне деген темаларды берип туруп биз окуучуларга ошого жаздыртабыз. Анан окуучулар андан кийин ошол жерден жазат. Эркин жаздырышыбыз керек да. Окуп туруп, мына бул бакыт дегенди мындай түшүнөт экен. Жалаң акчаң бай болсоң бакыт экен. Кээ бир элге кызмат кылып ошого карап туруп, окуу процессин корректировка кылып туруп, мугалим баягы баланын Misali, Орыстарда «Доживем до понедельника» деген кино бар. Жакшы, ошондо окуучуларга сочинение жаздырат го. Что такое счастье, бакыт деген эмне дегенде, ар ким мен мынанча болсом, окусам, элесем, анан үйлөнсөм, балал чакалуу болсом, дейт, бир айтат, коомго пайда келсин, бирөө ойлонуп, 2 saat ойлонуп туруп, счастье, когда тебя понимают. Сени бирөө жарым түшүнсө, ошол бакыт деп эсептейм деп кыска гана жазып коет. Класстык немеде анан баягы 2 коет, анан талкуу башталат, класс жетекчиси батип. Эми ал айтып атпайбы? Бакытты бул бала ушундайчы. Себеби буну эч ким түшүнбөйт экен. Бул бала ушундай иштерди жасайт экен. Негедир классы дагы, класс жетекчиси дагы, ата-энеси дагы түшүнбөй, буга чоң бул неме экен да, трагедия экен, адамдар түшүнбөйт деп туруп, а мунун бакытты эгер башка бирөө мени түшүнсө, бакыт деп эсептейм деп жазып атат да. Рейтинг деген бар, бул социологиялык неме кирет. Ар бир класстын ичинде ар бир баланын өзүнүн орду бар. Мүмкүн класском бардыр. Бул жерде староста. Ага караганда ошол жерде тынч гана отуруп сүйлөбөй отургандын рейтинги бийик болот. Рейтинг дегенди билесиңерби, мына саясатчылардын рейтинги кандай, мына биринчи Мадымар биринчи болуп кетти, анан кийин ал чыгып кетти, рейтинги түшүп кетти деп. Класстын ичинде дагы социометриялык немелер менен ташып, ар бирин билишибиз керек. Мамиле кылганда дагы ушул класстын ең авторитеттүү экен, бул менен башкача мамиле кылыш керек. Азыр паровоз дегендер болуп калды. Кайсы жылы бир практикага барганда ошол биздин студенттер менен окуучулар кичине стычка урушуп болуп кетти. Кийин барып сураштырсам, ошол мисалы паровоз дегенне тийишип койгон экен, катык сөз. Ал болсо неме да чыгабыз урушабыз деп тополонго зор болот. Ошол биздин окуучунун, биздин студенттин ушул рейтингти билбеген, ушу билиш керек эле.
Класста ким авторитетті, кимге қандай сөйлейбіз, ким басқаннан ушуну рейтингдер бар, социометрикалык жолдор менен. Андан кийин математикалык, статистикалык методдордо регистрация, ранктар, шкала түзүү жана башка ушулар аркылуу дагы биз эмелерди түзүп алабыз. Мына көрдүңүздөр педагогика илими, ушунда биз убакыттын ченелин караганда биз кыскача гана мындай баяндама берип кеттик. Бул өтө татаал илим, бардыгы менен интеграцияланган, бир эле педагогиканын өзүнүн психология бардыгы да бүтүндөй окуганда гана чыныгы мугалим болуп, балдарды эметесиңер. Мен айтайын, буларды билип койгон жакшы. Эң негизгиси балдар, силер педагогикалык кесипти тандадыңар. Тандаган кесибиңерди сүйүш керек. Биз мына анкета жүргүзгөндө макала жаздык, бир факультеттен 25-26 студенттен 2 гана студент чындап мен мугалим болом деп анкетага жазат. Калганы жок, мен мунага тапшырайын дедим эле, айласынан ушуга келип калдым деп эле көп айтканда. Биз изилдеп көргөнбүз. Ошон үчүн силерди да биз жүргүзөбүз, Кудай кааласа, буюрса канча эң негизгиси ушул мугалимдик кесип тандагандан кесибиңерди сүйгүлө, балдарга болгон сүйүнүктүргүлө, өзүңөрдү психологиялык жактан мен мугалим болом дегенге даярдап, ушу кесипке байланыштуу педагогика, психология, методика предметтерин кеңирээк окуп, ушуга олуттуу мамиле жасашыңарды мен суранып кетет элем. Эми мына андан кийинкиси силер үчүн мына өз алдынча окуу үчүн бир топ суроолорду бердик. Мына болочок мугалимдик кесип даярдоодо педагогиканын ролун аныктагыла, окуула адабияттарды бердик. Ошонун ичинде педагогиканын ролун андан Каменскийдин салымы тереңирээк. Мен бир эле класс системасын айттым, аны тегиле мына Ona перерывды жакшы көрөсүңөр, ортодо перерыв дем алууну расписание кыскасы айтканда бүт педагогика илимине салым өтө көп, ушуну тереңдеди окула, изилдеп көз караштарды анализ бергиле. Биздин Махмут Кашкардын баласы педагог болушсан, чыгармаларын окуйсаңар, булар жөнүндө айтып бересиңер. Бүгүнкү күндө актуалдуу проблема кайсыларды ойлойсуң? Азыр сезбедиз. Pedagogiyага токтолуп кеттиңиз, илимий, элдик жана диний педагогиканын байланышы. Бизге жана немеде менен кошкон жок, мына диний педагогикада биздин педагогиканын байты. Дин адамды адеп акылактык жактан тарбиялоодо, адамдарды калыптандырууда дин дагы ролу жок. Кандай менен ушунун байланышын силер акып, эмне даярланып келесиңер. Семинардык сабак болгондо өзүнчө суроолор берилет. Биз аны дагы беребиз. Силабустардан даярданасыңар. Урматтуу студенттер, сиздер менен биз мына бир экинчи бөлүмдү аяктадык. Жалпысынан педагогика илимине жалпы түшүнүк дегенди бүтүрдүк. Кийинкиси инсандын өнүгүшү жана калыптанышы тема киришебиз. Рахмат.